Коомдо болуп жаткан акыркы учурларда катталган кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган коомдук биринчи каналдын телегүзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку эфирибизде патрулдук милициянын автоунаасын тептиделген жарандын жана дарыкананын эшигин эч себепсиз сындырып, милиция бөлүмүнө чалкасынан түшүп жатып алган жарандын жорогу тууралуу айтып беребиз. Талкалабады муну. Биздин чыгармачыл топ адаттагыдай эле Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте иш чарада жүргөн учурда шаарыбыздагы Тоголокмолдо жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кезилишинде жайгашкан дарыкананын эшигин белгисиз жаран келип сындырды делген билдирүү түшүп, айтылган дарекке барганыбызда төмөндөгүдөй окуя орун алды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, дарыкананын эшиги кымбат баада жана аны сындырды делген жарандагы өзүн алып жүрүүсү мас абалындагы адамдардыкындай. Кызматкерлер шектүү жаранды жакынкы милиция бөлүмүнө алып кетишти. Я уже их умоляла его. Вот охрана. Бул жайга келгенде жанатан күчү ашып ташып, билтеген айнекти сындырган жаран жерге такыр эле оонап алып турбай койду. Кызматкерлер аны канчалык бутка тургузалы дегенине карабастан, ал оонаган. Нормально болду. Дарыкананын ээси келип милиция кызматкерлерине өз арын жазды. Мындан аркы иш-аракеттер тергөө амалы менен болмокчу. Аз возможно колум сынды. Жогорудагы милиция бөлүмүнүн алдында дал ушул патрулдук милициянын унаасы токтоп турду. Биз анын каптал бөлүгү кыйшайып тургандыгын байкап, кызматкерлерден эмне болгондугу тууралуу сураганыбызда алар мындай деди. Мына карапсың. Окуяны айта кетсем, биз профсоюзный кайсы эле? Кеминский переулок жактан ушактан кызмат өтүп жүргөн кезде Toyota Avensis деген машина автоунан токтотконбуз. Автоунан токтоткон учурда бул Айбек аттуу жаран пассажир болчу. Пассажир болуп түшүп, бул түшүп келип эле мас абалында экен, аябай кыйкырынып, сөгүнүп, машинага отур деген буйругубузга көнбөй, ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп баштады. Ошол учурда биз муну токтотконго аракет кылдык. Токтотконго аракет кылганда ошол учурда чыкканы менен биздин жанагы сиздер тартып кеткен автоунаабызды арткы жана крылосун ичине киргизе чалдык. Анан ошол учурда биз муну кармаганга аракет кылдык. Кармаганга аракет кылып жатканда мен колумду бурдолдум. Бул жерде эки пассажир бар болчу, водитель. Бул пассажир. А водительди болсо 4-чү наркологиядан өткөзүп, аны болсо 128 статья беренен негизинде машина штрафстоянкага коюлду. Айдоочудан берки жанында спокойный пассажирдан шумкат алынды. Жана буян теткен жана машинанын крылосун киргизген Айбек аттуу жаранды бияктап келдик. Бул жаранды биринчиден наркологияга алып бардык. Наркологияга алып барган учурда бул туура эмес фамилияны берип койгон. Туура эмес фамилияны берип коюп,
туура эмес. Туулган жылдыгын берип койгон ошол жактан биз Саслов деп коебуз. Ушта Саслов немеден наркологияны өткөзүп келгенбиз. Келген учурда биз дата деген немеден териштирип, мунун фамилиясы, аты жөнүн караган учурда бул башка фамилия менен и башка туура эмес эмеси менен туулган жылы менен атын туура айткан, фамилиясын туура эмес. Азыр кайра тергөөчүдөн кайра направление алабыз. Жанагы өзүнүн фамилиясы менен направление алабыз, кайра наркологиядан өткөзүп келип. Кызматкерлердин сөзүндө бул жерде дээрлик 3 саатка жакын убакыттан бери тергөөчүнүн багыттама беришин күтүп турушкан экен. Бирок мыйзам боюнча жарандарды милиция кызматкерлери 3 сааттан ашык кармоого болбойт эмеспи? Saat 1:30-да келгенбиз. Примерно 1:30-да келип, 1:30-дан бери бул жака кире албайбыз. Направление бербей бияка. Ошол жакта бүтүп отурабыз. Азыр бул фракция Азыр өзүбүз направление бар. алып кетип кайрмай Шлеп коюм да. Жүрүш, мен шлеп коюм. Короче, мындай болду да. Бул жерденчи бизди Кайназарова бар го. Переулок Кайназаровадан кармады булар. Жөн эле машина жакшы эле кетип бараткан. Өзү мындай жөн эле тосконго булардын укугу жок да, мисалы, туурабы? Жөн эле правила нарушать эткен жокпуз. Нормально кетип баратабыз, тостук. Мен түшсөм булар келип эле мен колуман майрып, короче, жандай. Мени террористтер кармагандай болот го. Кармап туруп мына шымды карагыла. шым так. Мол жакты намон карачы, мо айрыкты. Айрыкты карагыла. Мына мол жакты карагыла. Ушундай кылып, короче, полный. Экөөлөп, короче, мондай чап, мо жаак бар го. Жаакка чапканда дети кийендиданчы жаакка 2 жолу чапты, мо байке чапты, короче. Лично өлүп кетейин. Эркек болбой калайын, эси чаппаса. Эч алган чындык белән энди. О, кудай нормально эмелен свадьбадан келаткан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр 067 борттун жанында турабыз. Бул 067 борттун өзүңүздөр көргөндөй айдоочунун жанындагы жүргүнчү капталына тепти деген дагы бир сөздөр болуп жатат. Бирок бул жакка азыр ГОМ-5ке алынып келингенде бул жакта тергөөчү кабыл албай жатат. 2,5 саат болду. Ал эми инспекторлор жаранды 3 сааттан ашык кармаганга эч кандай уруксаты жок. Азыр тергөөчүгө инспекторлор менен кошо кирип көрөбүз. Ал эмне деп жооп берет, алдыда көрөлү. Буларга биз суроо бердик. Бул жаранды эмнеге 3 саатка Биз азыр кечиресиз, аянча айтып коеюн. Бул жаран 3 саатка кармаганга болбойт да булар. Укугу жок булар. 3 саат кармаган укугу жок булар. Бул кызматкерлерди биз жака именно биз тергөө кызматкери менен ага тергөөчү бүгүн дежурстводо турам да. Өзүңүз тааныштырып коюңуз биринчи. Мен милициянын ага лейтенанты Бакиров Нурал Канатбекович. Мен бүгүн дежурстводо турам, суточный. Менин напарнигим Жумабаев Кудайберген да. Биз турган учурда бизге УПС кызматкерлери чакырым чыкса, ал жака чыгып, эгер кишиси болсо бизге алып келип, бияка рапорт менен кайрылышат да. Бул кызматкерлер бизге кайрылгандан бери болго калп айтпасам жарым саат болду да. Ал учурда мен уже бул жер кабинетинде көп киши, УПС алдары Первомайский район боюнча алып келип өздөрүн тартышып, кишилерин алып келип биз ошол боюнча сурак кылып жүргүзүп атты. Булар биздин приемкада келип, приемный отделде эмне кылышып атканы, не жумуш кылышып атканы биз тиешеси жок да, потому что булар бизге эч кандай рапорт менен кайрылган жок. Азыр да келип, бул баланы эмне себеп менен алып келдиңиз десем, рапортуңуз барып берди десем, эчтеке көрсөткөн жок. Дагы эле турат, азыр направление жазып берди. Кайсы биз негизинде направление жазып беребиз. Бул кызматкерлер эч кандай бир рапорт менен билдирбес менен эч кандай кайрылбаса. Жолдомо бересизби? Жолдомо бересиз, билдирмес менен кайрылбайсыз. Жок, билдирмес менен кайрылбай, билдирмес менен кайрылбаса биз негизинде беребиз. Жарайт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жакта тергөөчү жанатан берки болуп аткан шарттарды, жагдайларды өзү түшүндүрүп берди. Эми азыр жолдомо берип, наркология бөлүмүнө жана бейтапканага багыт алышат. Биз бул окуя кандай болгонун жана милиция кызматкерлеринин оюн гана чагылдырдык.
Бул боюнча ким күнөөлүү, ким патрулдук милициянын унаасын төлөөгө тийиш, тергөө амалдары гана аныктайт.